Декабрь Манас эпосунун күнү Кыргыз элинин эң маанилүү байрамдарынын бири. Элдик оозеке чыгармачылыктын өлбөс өчпөс эстелиги болгон Манас эпосу элибиздин кайраттуулугун, даанышмандыгын, биримдигин гана билдирбестен дүйнөлүк маданий мурастын маанилүү бөлүгү болуп саналат. 4 декабрь Манас эпосунун күнү 2015 жылдан бери Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомуна ылайык белгиленип келет. Эмне себептен акыркы 10 жылда ири өлүккөн өлкөлөр улуттук баалуулуктарды, улуттук адабиятты, дартты, салтты эпосторун көтөрүп атат. Алар түшүндү. Дүйнөнү эч ким менен таң калтыра албайт экен көрсөч. Улуттук нарты, салты менен гана жок болуп кетпей, жоголуп кетпей, улуттук иденттүүлүк сакталып турат экен. Манас эпосу бул биздин конституция, нарт конституция. Ошол улуу нартыбыз, салтыбыздын баары тең ушу Манастын ичинде. Манас эпосу жөн эле адабий чыгарма эмес. Бул биздин өзгөчөлүгүбүздүн негизи. Кыргыз элинин муундарын бириктирген шыктандыруучу руханий байлыктын булагы. Бул багытта Ишен Аларыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана маданият институтунун Манас таануу кафедрасынын ролу эбегейсиз. 2012 жылдын 13 сентябрында Ишен Аларыбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жетекчилигинин колдоосу менен Манас таануу институту түзүлгөн. Институттун ачылышына философия илимдеринин кандидаты, Кыргыз мамлекеттик университетинин ардактуу профессору Топчубек Тургуналиев жеке демилге көтөрүп, Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук мурастар жөнүндөгү буйругунун, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши кабыл алган Манас эпосу жөнүндөгү мыйзамын, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн улуттук программасынын негизинде кабыл алынган Манас мыйзамын ишке ашыруу жана Манастын тарыхый баалуулуктарын изилдөө, окутуу, Манас эпосун республикага жана дүйнө элдерине кеңири таркатуу, илимий изилдөө багытын көздөгөн. Институт мамлекеттик билим берүү стандарттарына негизделген Манас таануу боюнча бирдиктүү окуу программа, окуу план, жумушчу программаларды, окуу китеп, хрестоматияларды чыгарган жана көптөгөн республикалык жана эл аралык илимий практикалык конференцияларды өткөргөн. 2019 жылы Манас таануу институту лингвистика факультети менен бириктирилип, Манас таануу жана маданият таануу кафедрасы деп аталып, ошол институттун курамында болгон. 2022 жылы кафедра мамлекеттик тил жана маданият институтунун курамына кошулуп, Манас таануу кафедрасы деп аты өзгөрдү. 2016 жылдан бери кафедра филологиялык билим берүү багытындагы жогорку билимдүү 150дөн ашык Манас таануучу адистерди бүтүрүп чыгарды. Кафедранын бир катар бүтүрүүчүлөрү магистратура жана аспирантурада билим алууну улантып, лицей, колледждерге, мектептерге, бала бакчаларга, жалпы билим берүү мекемелерине жана мамлекеттик башка иштерге орношууда. Манас таануу кафедрасы лекцияларды, конференцияларды, илимий долбоорлорду уюштуруп, ошондой эле манасчылар менен тыгыз кызматташат. Бул маданий мурастарды сактоого гана эмес, жаштарды улуттук каада салттарды үйрөнүүгө, патриоттуулукка тарбиялоого да жардам берет. Манас эпосунун күнү ата бабаларыбызга таазим кылуу гана эмес, азыркы муундарды алардын чыгармачылыгын улантууга чакыруу. Анткени эпосты дүйнөлүк аренага жайылтуу ар бирибиздин милдетибиз. Манас эпосу мындан ары да бизди жана бүткүл дүйнөнү жакшылыкка, биримдикке, жаңы жетишкендиктерге шыктандырат. Маданий мурасыбызды чогуу сактайлы.